Кабарчаларыбыз даярдаган бир күн ичиндеги урунттуу жаңылыктар менен тааныштырам. Эфирде Ысык көл жаңылыктары, кызматыңыздарда мен Адил Какянов. Саламатсыздарбы? Алгач өзөктүү окуялардан кыскача. Ысык көлдүн айланасында 5 туристтик тейлөө борборун куруу пландалууда. Президенттин тапшырмасы менен Нарын шаарынын ички 42 көчөсүнүн 16-сына асфальт төшөлүп бүттү. Чолпон Ата шаарында Россиянын театралдык искусство институтунун жайкы мектеби өтүүдө. Быйыл 6 айда жогорку кеңештин чыгымдарын каржылоого бюджеттен 571 миллион 752,1 миң сом бөлүнгөн. Бул тууралуу Финансы министрлигинин 1 январдан 30 июнга чейинки республикалык бюджеттин кассалык аткарылышы боюнча отчетунда айтылат. Маалыматка караганда, каражаттын негизги бөлүгүн жогорку кеңештин депутаттарынын, алардын жардамчыларынын жана башка адистердин эмгек акысы түзөт. Бул сумма 398 миллион 526,1 миң сомду же бөлүнгөн акчанын 69,7%-ын түзөт. Унаа жана жабдуулар үчүн 21 миллион 339 миң сомдон ашуун. Ошондой эле кызматтык сапарлар үчүн 15 миллион 540 миң сом каралган. Эки 2023 жылы өткөрүлгөн жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча 29.799 адам же катышуучулардын 58,3%-ы 110дон жогорку бал алды. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, жалпы республикалык тестке өлкө боюнча 51.073 адам катышкан. Бул жылы тестирлөөдөн эң көп 236 бал алышты. Эң азы 29 упай, орточо 121,8 упайды түздү. Жалпы республикалык тестирлөө 2002 жылы башталган. 2012 жылдан тарта менчигинин түрүнө карабастан атайын адистештирилген окуу жайлардан тышкары бардык жогорку окуу жайга, бардык бөлүмгө студенттерди ЖРТнын жыйынтыгы менен кабыл алуу милдеттүү түрдө киргизилген. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстандан 4803 баш бодомал, 53301 баш майдамал, 3156 баш жылкы экспорттолду. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин маалыматтарында айтылат. Ал эми импорттоо боюнча көрсөткүчтөр төмөнкүчө: бодомал 5170 баш, майдамал 1054 баш, жылкы 2533 баш. Эл акылманы жана олиясы Жолболду уулу Садыр акенин 200 жылдыгына жана Байсары уулу Кыдыр акенин 180 жылдыгына карата улут баскан улуу жол аттуу эл аралык илимий практикалык конференциясы өткөн. Анда коңшу Казакстан Республикасынан бери окумуштуулар келишкен. Конференциянын жүрүшүндө Жет акенин орду, анын ичинде Садыр аке, Кыдыр акенин басып өткөн жолдору кеңири айтылган. Бул тууралуу кийинки сюжет. Эл аралык деп аты айтып тургандай, бул илимий практикалык конференцияда Ысык көлдөн чыккан акелер туурасында сөз болуп, тарыхчылар, окумуштуулар ар бири өздөрүнүн докладдарын алып чыгышкан. Коңшу Казакстандан келген эл аралык түрктааны борборунун жана эл аралык казак тили академиясынын президенти, филология илимдеринин доктору Ерден Кажыбек жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү институтунун директору, филология илимдеринин кандидаты Bijou Омарт Капалбек дагы сөз сүйлөшүп, кыргыз элинин тарыхында калган акелерге токтолушкан. Бул кезде Кыдыр аке ол сондай көрөгөн адам болгон, оның ар жагын көрүп тур. Зеңбирекпен каруланган патша аскерине каршы чыгып, оған көтөрүлүш жасау мүмкүн эмес. Сондуктан ол манап пен байларды сол указга көнүүдү үгүттөгөн. Сөйтүп өзү баскарган болустун бираз адамын, кыргыздарды, халкын аман алып калган. Bunday ideya біздің Алашордада да болған. Бәрін жаңа Кыдыр ата да, Алашорданың арыстары да бірдей көріп тұр оның ар жағын. Нәтиженің не болатынын көріп тұр. Сондай көрегендігімен бұл кісілер мынау тарихта елдің есінде қалып отыр. Ол кісі де жаңағы болыс болған, би болған, әулие кісі болған, жаңа көрегендігі ғой енді. 1800 жылдары кыргыз мамлекеттүүлүгүн коргоодо эбегейсиз салымдар бар акелердин эл үчүн кылган эмгиги тактаасын айтылды. Садыр акенин акылмандыгы, жол тапкычтыгы, адилеттүүлүгү кыргыз журтуна аңыз болгон. Ал эми Кыдыр аке акелеринин эң кичүүсү болуп, 18 жашында болуштукка отуруп, 3 жолу удаасы менен шайланат. Акылынан адашпаган, калыстыгы менен элдин эсинде калган. Өткөн заманга гана тиешелүү эмес, бул акелердин сабагы. Ошо акелердин заманы менен ошо өтүп кеткен жок.
Akelердин сабагы биз үчүн, бизден кийинки кала турган неберелерибиз үчүн аябай керектүү рухий жаназа болуп эсептелет. Буюрса эл аралык илимий практикалык конференция өз максатына жетти. Казакстандагы өтө чоң бир окумуштуулар келип катышты. Башка жогорку окуу жайлардан Бишкектен да окумуштуулар келип катышты. Кыргыздын жана феномени Жетакенин эки оосы Садыр аке 200 жылдыгын, Кыдыр аке 180 жылдыгын белгилөөнүн алдында турат. Ошол мааракелердин алдында ушундай илимий практикалык конференция болгондугу өтө жакшы. Мындай эки акеге арналган иш-чаралар мындан кийин дагы улана бермекчи. Бүгүнкү илимий практикалык конференциянын кабыл алынган резолюциясы чечимдери буюрса алдыдагы мааракени өткөрүүгө дагы жаңы кадам болмокчу. Кылымдар өтсө дагы көлдөн чыккан акелердин аты өчпөй, тарыхчылар кийинки муун басып өткөн жолун аздектеп айтып келет. Садыр аке, Кыдыр акелердин урпактары дагы конференцияга келишкен. Ысык көлдөн чыккан даанышман акелерге байланыштуу архивдик документтер, акелер жөнүндө жаңы табылган архивдик материалдар туурасында маалымат берилген. Ошондой эле акелер тууралуу жарык көргөн китептер эл алдына тартууланды. 3 саатка созулган эл аралык илимий практикалык конференцияда резолюция кабыл алынды. Салтанат Керимкул кызы, Алтынбек Исаев, Майдана Бакирова, Ысык көл жаңылыктары. Президенттин тапшырмасы менен Нарын шаарынын ички 42 көчөсүнүн 16сына асфальт төшөлүп бүттү. Учурда номер 41 жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери 7 көчөнү асфальтка чейинки тегиздеп таптоо жумуштарын аткарып жатат. Бирок жергиликтүү тургундар жаңы салынган көчөлөрдүн сапаты начар экенин айтып, кээ бир жолдор чөгүп кеткенин айтууда. Аны техникалардын эскилиги менен байланыштырган Кыргыз автожол ишканасынын Нарын облусундагы филиалынын директору сапатсыз салынган жолдор кайра жасала турганын жана жаңы техникалар келгенин билдирди. Нарын шаарынын Городок чөлкөмүндөгү Чоробаев көчөсүнүн жолу 2 ай мурда оңдолгон. Бирок тургундар жаңы асфальт төшөлгөнү менен жол чөгүп, астынан суу түтүгү жарылып кеткенин айтып нааразы. Жергиликтүү жашоочулар жолдун сапатсыз салынып калганына ар кандай себептер бар экенин айтышууда. Жасалган эмгек текке кетип, жол жабык турат. Битум аспы, кайсынысы билбейм, баягы бурганда эле машинанын дөңгөлөгү бурулганда эле кичине оюлуп упурап кетип атат да. Анан түстүк жагынан деле мындай айткан болсом, оякты мындай атып койсоңор болот. Эки жагынан памяктери жок. Эми жол салганына Кудайга шүгүр деш керек эми баягы мурунку батта таш жолго караганда асфальт болгон эми баткак болбой жакшы болот да. Качествосы да начар болуп атат. Мына мынтип тиягы чөгүп уже яма болуп калды. Чала жазалып атат, билбейм эмне болуп. Жазаганга жараша бир жазап койсо болмок. Жол деле түз эмес, мында өйдүк сөйдүк болуп калып атат. Уже чөгө баштады асты. Улам машина өткөн сайын чөгүп машина мындай ойкуп кайкып калды уже. Жол түп-түз турат. Заборлор бирөө да чыгып кеткен эмес. Нарын шаардык кеңешинин төрагасынын айтымында жолдун сапатсыз салынганы аз келгенсип асфальт кыйшык төшөлгөн. Буга жолчулар көчөнүн түздүгүн ченеген шаймандар жок болуп жатканын, ошондой эле техникалар да жетишсиз деген жооп кайтарган. Подрядчиктер, жолчулар колунан келишинче салып атат. Тилекке каршы жана техниканын жоктугу болуп атат да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле нерсени айтайын, жана жүк ташуучу автоунааларды, менчиктерди 7,5 миңге күнүнө жалдашат. Жол кыймылы жөнүндө атайын мыйзам бар. Ошол мыйзамдын 12 беренесинде даана так көрсөтүлүп турат. Ал жерде жолду деген ген планга ылайык, нормаларга ылайык жазалыш керек деп, болбоор түзүлүш керек деп. А биздики кечирип коңуздар, баягы жайлоого салынган жолдой болуп атат да. Эртең ал жерге тротуарды кандай салабыз, бордюрларды кандай коебуз белгисиз. Мындай кыйшык эле кетип баратабыз да. Түздүк жок. Чоробаев көчөсүнөн тышкары буга чейин салынган жолдун сапаты боюнча да сын пикирлер айтылган. Жолчулар ага техникалардын эскилиги жетти деген жүйө келтирүүдө. Кыргыз автожол ишканасынын Нарын облусундагы филиалынын директору учурда жаңы техникалар келгенин, сапатсыз салынган жолдор кайра жасала турганын билдирди. Бир көчөдө болду, кичине баа техникалык укладчигибиз эски болуп бузулуп, кичине жолдун үстүнкү катмарына ровностька гана влиять этти. Бул ошо Алаев көчөсү, бул жерде эми өтө ошо жаман жерлерин жумуш бүткөндөн кийин кезип кайра жасап беребиз деп жатабыз. Негизи техникалык базабыз эң акыркы жолу 2013-жылы грейдерлер келген, андан бери вообще жаңырган эмес да. Анан ушунда өз кезегинде сапатына влиять этти, убагында бузулду. Ошол жерден
ошондой эмеге техникалык мүмкүнчүлүктөрдөн урам ушундай болуп калды да. Эми мындай айтканда кыйындыгынан эле запчастарын алып келип жүргүзүп берип атат биздикинчи чын эле. Анан бизге могу эски техникаларыбыз менен чын эле кыйналып атабыз. Аябай эле да. Расход болот. Любой жагынан расход болуп атабыз. Жаңы техника келсе, абдан сонун болот эле да. Жылдан бүтүрөт элек, монтип кыйналбайт элек да. Азыр Нарын шаарынын 42 көчөсүнүн 6 чакырымына асфальт төшөлдү. Номер 41 жол тейлөө мекемесинин жолчулары шаардын 7 көчөсүнүн жолунун эски асфальттарын сыйрып, жолду жасап жатышат. Мындан тышкары Сары булак, Арчалы, Өрүк Там, Уна жолунун 1,5 чакырым жолу оңдолду. Мадина Бакирова, Жазгүл Сатаева, Ысык көл жаңылыктары. Ысык көлдүн айланасында 5 туристтик тейлөө борборлорун куруу пландалып, андагы каржы маселесин Дүйнөлүк банк каржылап, долбоорду Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги ишке ашырат. Көлдүн дарбазасы атыккан Балыкчы шаарында туристтик тейлөө борборун куруу үчүн атайын жер тилкеси бөлүнүп, курулуш август айында башталат. Ал үчүн атайын коомдук угуу өтүп, туристтик тейлөө борборун курууга кызыкчылыгы бар бардык тараптардын кайрылууларын кароо орун алды. Балыкчыда борбордук Азиядагы регионалдык каттамдарды жакшыртуу программасынын 3-фазасы долбоорун талкуулоо үчүн коомдук угуу өттү. Аталган долбоордун алкагында Ысык көлдүн айланасында 5 туристтик тейлөө борборун куруу пландаштырылган. Алар Түп, Бөкөнбаев, Тамга, Теплоключенко жана Балыкчыда жайгашат. Ал эми Балыкчыда курула турган туристтик тейлөө борборуна 30 сотук жер тилкеси да бөлүнүп берилген. Борборду курууга 12 ай убакыт берилип, курулуш иштери август айында башталмакчы. Бүгүнкү күндө биз ушул Транспорт коммуникация министрлиги менен Дүйнөлүк банктын өкүлдөрүнүн мына ушул курулуш иштери буюрса август айында башталаары боюнча маалымат алдык. Ар кандай суроо жооп форматында өттү. Долбоор 2-3 жылдан берки ошо долбоордун жыйынтыгы, негизги жыйынтыгы ушу шаардын кире бериш жерине туристтерди кабыл алуучу маалымат борбору. Борбордук Азиядагы регионалдык каттамдарды жакшыртуу программасынын 3-фазасы долбоорун Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги ишке ашырууда. Каржы маселеси Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланат. Долбоордун максаты болуп коңшу Казакстан менен аймактык транспорттук байланыштарды жакшыртуу жана өлкөдөгү жарандык авиациясынын потенциалын жогорулатуу менен Ысык көлдө туризмди өнүктүрүүнү көздөйт. Бул эми бенефициар проекта болуп департамент туризма болуп эсептелет. Министерство экономиканын эмесине кирип калды азыр структурасына. Ошондон кийин ушул курулуш жумуштары баарды бүткөндөн кийин биз ушул 5 туристтик тейлөө борборун департамент туризмге өткөзүп беребиз. Коомдук угууда аталган долбоордун максаты тууралуу баарлашуу жүрүп, туристтик тейлөө борборун курууга кызыкчылыгы бар бардык тараптардын кайрылууларын кароо орун алды. Эгерде Ысык көлдүн айланасына чындап эле туристтик тейлөө борбору курулуп кала турган болсо, анда транспорт каражаттарында саякаттоо үчүн зарыл болгон кызматтар көрсөтүлүп, саякатчыларга туристтик жайлар, аймактын тарыхый баалуулуктары, ошол эле мейманкана кызматтары, маданий иш-чаралар, көргөзмөлөр, туристтик маршруттар жана башкалар жөнүндө кеңири маалыматтар берилип турмакчы. Гүлбарчын Молдоева, Асалбек Саманчиев, Мадина Бакирова, жаңылыктар, Балыкчы шаары. Быйыл Ысык көлгө эс алгандар былтыркы жылга салыштырмалуу көбүрөөк. Алардын көпчүлүгү чет жактан келгендер. Меймандарды Тоң районундагы туристтик фирмалар 5 күндүк тур менен тосуп алышууда. Алар аталган райондогу тоодо жайгашкан кооз жерлерди көргөзүшөт. Эс алуучулардын коопсуздугун жергиликтүү туристтик милициялар көзөмөлгө алышат. Кененирээк кийинки сюжетте. Чет жактан келгендердин көпчүлүгү Кыргызстандын, анын ичинде Ысык көлдүн ажайып кооз аймактарында болуп суктанышат. Бирок кыргыз эли аларды жылуу маанайда жагымдуу шарттар менен тосуп алышыбыз керек. Туристтердин көпчүлүгү жайкысын көлгө келип, аны менен катар тоолорду аралашат. Да, природа, конечно, классная. Мы очень рады, что у нас такая возможность есть. Чындыгында силердин жаратылышыңар абдан кооз экен. Биз кубанып жатабыз ушундай мүмкүнчүлүктөр барына. Биз келген тоолуу аймактарда жаратылышты ат мингизип көргөзүшөт экен. Бир атты минип көп жерди көрсө болот. Чоң рахмат. Потом посмотрим. Спасибо. Тоң районундагы туристтик фирмалар эс алуучуларды 5 күндүк тур менен тосуп алышууда. Алар туристтерди райондогу туюктөр, Тоңдун ашуусу, Караларча жайлоолорун көргөзүшөт. Аймактарды көргөзүүдө атайын тил билген, маалымат берген гидтер болот.
сөз эмес, биз чисто өзүлөрүнүн баарын ээрчитип, чабандарын каалагандарына чабандарын жашоосун, кымыздарын, кыргыздын ашканасын, өзүнүн тамактарын дегендей ушу каада салт, нарк ошолордун баарын биз туристтерге түшүндүрөбүз, көргөзөбүз. Өзүлөрү кааласа уй садырабыз, мисалы каймактын кандай жасалышы, ошолордон өйдө мисалы баардык кыргыздын нукура жашоосун биз чагылдырып көргөзүп кетебиз. Быйыл эс алуучуларды камсыздоого Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милиция кызматынан 42 инспектор тартылган. Алардын Тоң районунда бир тайпасы иштеп жатат. Жалпы Ысык Көл облусу боюнча 1000ге жакын милиция кызматкерлери иш алып барып жатат. Бүгүнкү күндө туристтик сезон башталганына байланыштуу биз Ысык Көл облусуна келген туристтерди, конокторду алардын коопсуздугун сактап, алардын жүргөн жерлерине чейин барып, алар менен таанышып, кандай көйгөйлүү маселелер болуп атканын жеринде чечип, аларга жакындан жардам берип, иш алып баруудабыз. Жана туристтер барган ушундай боз үйлөр, жаратылыш, көл жээктеринде, конок үйлөрүнүн ээлерине дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, туристтердин, коноктордун коопсуздугун сактоодо, жаратылышка зыян келтирбей, өрт коопсуздугуна да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, каалаган жерлерге эле от жагып бергенге болбостугун, от жаккандан кийин өчүрүп, аны көмүп койгонго дагы шарттарды түзүп бергиле деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөбүз. Быйыл Тоң районунда жайкый салуу учурунда Латвия, Россия, Америкадан көптөгөн туристтер келүүдө. Аларды бизге чакырыш үчүн жылуу мамиле жана заманбап шарттардын болушу башкы максат. Жазгүл Сатаева, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысык Көл маалымат кызмат үчүн. Үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккен аялдар үчүн Балыкчы шаарында жайгашкан Бактылуу эне кризистик борбору көмөк көрсөтүп келет. Борбор 2021 жылы ачылып, учурда долбоордун негизинде тигүүчү машиналар алынып, баш калкалоочу жайдагы айымдар жумуш менен камсыз болууда. Кризистик борбор калктын аярлуу катмарын социалдык жактан колдоого алып, жумушка тартуу аракетин көрүп келет. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Бактылуу эне кризистик борбору эл аралык уюмдар жана социалдык долбоорлор менен тыгыз иш алып барып келет. Жакында эле демөөрчүлөрдүн жана ТИКА Түрк кызматташтык уюму тарабынан 17 даана тигүүчү машина менен камсыздалды. Эми кризистик борбордо убактылуу баш калкалап жаткан айымдар жумуш орду менен дагы камсыз боло алышат. Биздин центрга көбүнчөсү зомбулукка түшкөн айымдар, жаш өспүрүмдөр кабылат жана турмуштук оор кырдаалга түшкөн айымдар да келет. Ошол айымдарга бекер курсун окутуп, мындан аркы жашоосун, жумушсуздукту жоюу максатында, мындан аркы жашоосун жакшыртуу максатында швейная машинка менен иштөөнү жана швея болууга биз ушу түрткү берип атабыз. Динара Осмоналиева убактылуу баш калкалоочу жайда социалдык кызматкер болуп иштейт. Мурда өкмөттөн балдарына жөлөк пул алып келсе, эми бир жолку берилүүчү 100 000 сом өлчөмүндөгү акчага чакан иш баштаган. Учурда пилмен түйүп ишкерлик кылууда. Иштин көзүн таап, дагы бир канча айымды жумуш орду менен камсыздайм деген тилеги бар. Садыр Жапаров ушундай жардам кылып 100 000ден берген, барып эме оборудованиянын баарын алып келдим. Морозильник, тесомесица машинка, мясорубка промышленный. Ошолорду алып келип, ошондой эле ушул жерде жашаган кыз келиндерди да жумуш орду менен камсыз кылганга аракетибиз, ошондой ойлорубуз бар. Пельмендер жазалып уже бир партиясын баарын өткөрүп бүттүк. Кайра дагы баштайм. Магазиндерге, кичинекей павильон магазиндерге кошуналар, туугандар, тааныштар билип көргөндөр уже алып, көнүп башташты да. Бактылуу эне кризистик борбору 2 жыл мурун ачылган. Учурда бул жайда зомбулукка кабылган 4 айым баш калкалоодо. Анын ичинде 18 жашка чыга элек чүрпөлүү өспүрүм кыздар дагы бар. Болочок энелерге жана бой жеткен кыздарга сабак болсун деген иретте окуяны мындайча баяндашат. Мен сүйлөшүп жүргөн жигитим алданып калып, ал баласын уккандан кийин отказ кылып, мага бала керек эмес, баланы алдырып сал.
эки мага кордук көргөзүп, уртокмок алып, мага бала керек эмес, баланы алдырып салчы деп. Бирок мен анын сунушуна макул болбой, баланы жарык дүйнөгө алып келгенге аракет кылдым. Ушул адамдар жакшы жерде жашасын, ушул мага окшогон, ушул жашоодон азап чегип, турмуштан кордук көргөн, ушул аял затына жардам берип келишкен эжелерге аябай ыраазымын. Атым Айсулуу, 18 жаштамын. Бир балага алданып калып, ал жактан деген мен ата-энем кабыл албай койду, боюмда болуп калганым үчүн. Типа элим не дейт деп. Анан башка аргам жок, ушул жакка келдим. Кризистик борборго кайрылган айымдар бекер жатакана жана тамак аш менен камсыз болуп келишет. Муну менен катар наристесинин кашында туруп эле окуу курстарынан өтүп, иштөөгө дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Максаты убактылуу баш калкалоочу жайдан кеткенден кийин дагы жумуш менен камсыз болушун шарттайт. Миргүл Жеңишова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаары. Чолпон Ата шаарында Россиянын театралдык искусство институтунун жайкы мектеби өтүүдө. 10 күнгө созулган окуу курсуна Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенттери, ошондой эле Россиядан, Азербайжандан келген жалпы 20дан ашуун студенттер катышып жатышат. Мында аларга актёрдук чеберчилик, сахнадагы кыймыл-аракет боюнча тренингдер уюштурулуп, практика жүзүндө ишке ашырылып, булар тажрыйбалуу окутуучулар тарабынан даярдалууда. Ысык көлдө Орусиянын театралдык искусство институтунун жайкы мектеби иштеп жатат. Буга кыргыз студенттеринен сырткары Азербайжан, Орусиядан келген 20дан ашык таланттуу жаштар сахна өнөрүн өздөштүрүшүүдө. Аларга тажрыйбалуу окутуучулар түрдүү ыкмаларды көрсөтүү менен сабак берип жатышат. На самом деле очень рад участвовать в таком форуме. Они закончили все первые. Мен мындай багыттагы иш-чарага катышып жатканыма кубанычтамын. Мастер-класстар да жогорку деңгээлде уюштурулуптур. Башка өлкөлөрдөн атайын окутуучулар келип балдарга жол көрсөтүшү, алардын өнүгүшүнө түрткү берет деп ойлойм. Анткени булардын келечеги дале алдыда. Театралдык тармакка көңүл бөлүнүп жатканына кубанып жатам. Азербайжандын улуттук академиясынын, көркөм өнөр академиясынан 7 бала, Кыргызстандан Бейшеналиева мамлекеттик искусство университетинен 8 бала, анан Россиядан ГИТИСтен 10 бала жана 2 мугалим. 2 мугалим жөнүндө айтып кетсек, бул Сапалев Тимофей Иванович, музыка факультетинин деканы, профессор, Орусия маданиятынын эмгек сиңирген ишмери, жана Айдар Загитович, профессор, ушул жана кыймыл-аракет боюнча. Актер театрда коюлган чыгармага баш оту менен сүңгүп кирип, каармандын ички дүйнөсүн ачып, мүнөзүн табууга аракеттенет. Ал эми мындай окуулар аткаруучулук өнөрдү такшалтууга өбөлгө түзөт. 10 күнгө созулган окуу курсунда студенттерге актёрдук чеберчилик, сахнадагы кыймыл-аракет боюнча бир катар окуу тренингдер өткөрүлөт. Иссык-Куль, я первый раз столкнулся. Увидел, в принципе, озеро такой какой-то красоты, это так интересно. Биз мындагы студенттер менен тажрыйба алмашууга Москвадан келдик. Баары кызыктуу болуп жатат. Ысык-Көлдү буга чейин жанынан көрө элек болчум. Аябай кооз экен. Көл үстүн кайыктар менен да айланып чыктык. Окуп да, эс алып да жакшы болуп атат. Күнүгө эртең менен 10до сабагыбыз башталат. Окутуучуларыбыз 3 өлкөдөн болгондуктан сабак өтүүдө айырмачылыктар, өзгөчөлүктөр бар. Бул нерсе катышып жаткан студенттердин кызыгуусун ого бетер арттырып атат. У нас все идет на взаимопонимании. Биз бири-бирибизди түшүнүшүп, атайын группаларга кыргыз, орус балдар менен аралашып бөлүнүп алып окуп жатабыз. Бат эле достошуп алдык. Баары жылуу мамиле кылып жатышат. Кыргыз эли да жакшы тосуп алды. Жаратылышы, климаты, кыргыз ашканасы жакты. Биз өзүбүздүн универде изучать эткен нерселерден да көп нерселер бар экен. Бирок кээкилер ошорго да окшош болуп кетет экен. Например, эртең менен түшкө чейин сценическое движение өтөбүз, каскадерство. Бул актерго эле керектүү нерсе деп ойлойм. Уже экинчи частында, күндүн экинчи частында түштөн кийин аякта дагы көбүнчө кызыктуу нерселер. Бир күнү Азербайжандан келген коноктор, бир күнү өзүбүздүн эжейлер өтөт. 82 жыл мурда ГИТИСке Кыргызстандын чыгармачыл жаштары тапшырып, актер, режиссер кесибине ээ болгон. Алардын көбү улуттук маданиятка зор салым кошту. 1983 жылдан бери окуу жайга студенттер кабыл алынган эмес. Туура 40 жылдан соң быйыл кайрадан кыргызстандык студенттер Орусиянын театралдык окуу жайына акысыз билим алууга кабыл алынды. Быйыл ошол атайын ГИТИСке кыргыз группасы кабыл алынды. Андан тышкары жаш режиссерлор,
ошондой эле театр сүрөтчүлөрү дагы. Бул биздин ошол театр дүйнөбүздө, театр чөлкөмүндө ошол аябай бир муктаж болуп аткан кесиптер. Ошолордун баардыгы кабылданып окуй турган болду. Таланттуу балдардын баардыгы айылдагы түпкүрдө жайгашкандары көп болот. Ошондуктан ошол ар бир региондон өзү сынактарды өткөрүп, анан жыйынтыгында Борбор шаарында атайын ошо окуу жайдан келген калыстар тобу өздөрү тандап алды. Бул ГИТИСтин Кыргызстандагы 4-чү долбоору. Мындай окуулар театр дүйнөсүндөгү өсүп келе жаткан жаштарга шык берип, жаңыча ыкмаларды үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк ачат. Ошондой эле башка өлкөлөр менен алаканы чыңдап, маданий агартуучулук тармагын өнүктүрүүгө да шарт түзөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаңылыктардын толукталган чыгарылышы менен тааныш болдуңуздар. Кызматыңыздарда мен Адил Какенов болдум. Алдыда болсо эл аралык жаңылыктар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Амандыкта көрүшөлү.